Ысык Көл облусунда кызамыкка каршы жапырт эмдөө башталды. Эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда жасалат. Азыр кошумча эмдөөлөр 9 айлык ымыркайлардан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө. Биз күнүнө биздин эсебибиз боюнча мына 10-унда башталды эле. 10-унда биз 100 балага жасадык. Бул прививканы 10-унда 11-inde 217 балага жасадык. 12-синде 163 балага жасадык. Бүгүн түшкө чейин да кишилер аябай көп болду. Кошумча эмдөө облуста 46.050 балага жасалыш керек. 3 күн аралыгында алардын аймакта 12.900 эмделди. Ысык Көлгө 50.000 доза кызамыктын вакцинасы келди. Кызылча кызамыктын вакцинасын алып келип, бүгүнкү күнү бул азыр холодовая комната деп коебуз, холодовая камерада сактап атабыз. 2,8 градус температурасы. Ошону бияктан райондорго беребиз. Райондор өзлөрүнүн эмдөө пунктуна чейин жеткиришет. Бияктан каракол менен анан бүт областты камсыздайбыз. Кыргызстанда кызамык оорусу боюнча кырдаал курч бойдон калууда. Жыл башынан бери Ысык Көлдө кызамык боюнча 192 учур катталды. Ооруга чалдыккандардын 80% 7 жашка чейинки балдар. Кызамыкка каршы массалык эмдөөгө тургундар активдүү катышууда. Сол колду даярдайсыз. Чечиңиз муну удобный болуш керек. Кызамык оорусу бычалып атканына байланыштуу азыр артык 9 айдан баштап 7 жаш 29 күнгө чейинки балдардын арасында артык балдарга прививка жасалып атат. Биз 3 жаштабыз. Вакцинага келгенбиз, вакцина алганы. Вакцина бардык ата-эне вакцина алганга балдардын ден соолугун караганга милдеттүү деп ойлойм. Вакцина алыш керек. Ооруну алдын алып. Кызамыктын кесепети өтө коркунучтуу. Эмделбегендер башка ооруларга да туруштугу жок болуп, майып же каза болуп калышы мүмкүн дешет дарыгерлер. Оорудан сак болуунун жалгыз жолу бул эмдөө. Бирок барган сайын айрым ата-энелердин эмдөөдөн баш тартканы өкүндүрөт. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.